Достор салам, биз бүгүн Аманбаев айылына келдик. Бул жерде Арашан асыл тукумдарынын кою кочкорлорунун көргөзмөсү болуп аткан экен. Eti жарым. Кабылбеков Эрбол. Эки деген барбы? Линия. Кандай? Koçkorluklar varsınlar jana. Je koçkorluk deydi atsa. 166. Сагаziyev Timur Göksay. Линия то же самое. Ona Erbolдукун карап койсоңуз. Коч координаты Лорд Линия Лопес. Казакстанда чемпион болгон Коскөлгө гол чап коелу. 4-2. Бек Арчагул. Бүгүн Аманбаев айылында Арашан асыл тукум кой чарбасынын көргөзмөсү өтүп атат. Бул көргөзмөгө чет мамлекеттен, Казакстандан, Өзбекстандан, ошондой эле Жети областтан фермерлер катышып атат. Бул көргөзмө экинчи жолу өтүп атат Аманбаев айылындачы. Бул экинчи жолу өткөнүнүн себеби бар. Анткени Аманбаев айыл өкмөтүндө Арашан коюн өстүргөн фермерлер көп да. Мына биздин областтык Арашан койлорунун коомунун төрагасы биздин айылдан, райондун Арашан койлор коомунун төрагасы да биздин айылдан. Бул жерде мына Кенжебек Сатынкулович Бокоев баш болгон мурдагы жогорку кеңештин депутаты, андан башка мына Марс, дагы башка Улан деген жигиттерибиз ошо Арашан кой менен алектенет. Бул көргөзмө мына малдын асылдуулугун, сапатын жогорулатууга аябай чоң жардам берет, көмөкчү болот. Фермерлерге бири-бири менен таанышып, малдарын селекция кылганга, өстүргөнгө жакшы шарттар түзүлөт. Мына азыр бүгүн эле бир токту сатылды, эртең мененчи. Аламидинден келген токту $37.000 баткендик фермер сатып алып кетти да. Ушундай алып сатуу соода жүргүзүүгө чоң шарт түзүп берет да. Уч. Көре эле коет атасың. 160 жарым. Достор, биз былтыр дагы келип Арашан ушул көргөзмөнү тартканбыз. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл могул жерге LED экран коюлуп, бул жакта ар бир салмагын жалпы көрүүчүлөргө көрсөтүшүп кыскасы. Уюштуруучуларга 5. Жардам берип койсоң. Жаз коюңуздар. Линиясын айтып койбойсуңар, болбойт. Алла таратып. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, Арашан коюнун сүйүүчүлөрү. Бүгүн мына талаш жергесинде чоң ушундай иш-чара өтүп жатыптыр. Арашан породасынын баккан фермерлердин кезектеги көргөзмөсү болуп, ушул Арашан породасынын да койлордун көргөзмөдө баары өзүнүн малын баа беришип, ушундай элге көрсөтүп жакшы иш-чара болуп атыптыр. Анан бул жерде айта кетчү нерсе, бул Арашан породасын чыгарууда мына отурган жигиттердин чоң эмгектери бар да. Бул Арашан деп канча жыл жүрүштү артынан. Булар үстүнө бул жерде Мирлан жүрөт, мына Арашан ассоциациясынын төрагасы Искен Тасымбек отурат, мына Жумгалдан келген. Анан башка балдар кечирип койсун, мен жакшы мындай аттарын билбейм, көрүп эле жүрөм. Анан баарына ысык салам, ушу биздин министрликтин атынан
Бул жерде Кенжебек Сатымкулович дагы аябай Арашан үчүн күйгөн адам. Ал киши дагы келсе керек. Баары жүрөт. Силерге бул талаш жергесинде өтүп аткандагы бул өзүнчө бир символический деп коет орусча айтканда. Мынакей Айтматов районунда өзгөчө Арашан пародасын сүйүүчүлөр көбөйүп баратат. Анан эми ушу кыргыз элиме ушу Арашан пародасы Этмай багытындагы кой, анан дагы жакында Ала Тоо пародасы деп да түштүктө чыкты. Анан ушу биздин элибизде пародалар көбөйө берсин. Ушу пародаларды алга муну пародан чыгарып койбой элечи, мунун аягына да жетиш керек да. Кандай сапаттарын мындай селекция менен кубалаш керек. Кайсы сапаттарын карашыбыз керек. Бул асыл тукум селекция деген ушундай да, кайсы багытта мындай салмагын жогорулатабызбы же денесинин узундугун карайбызбы, ошо эми муну ассоциациянын ичиндеги адамдар чогулуп өздөрү бир чечимге келип ушу баягы признак деп коет, ошо признактары менен селекция жүргүзүш керек да. Ада ишиңиздерге ийгилик каалайм. Талаш жергесинде өтүп аткан иш чараңар ийгиликтүү болсун. Баарыңыздарга чың ден соолук, ишиңиздерде ийгилик. Саламатсыздарбы, урматтуу Арашан кой сүйүүчүлөрү. Биринчиден баарыңыздарды ушул бүгүнкү иш-чара, бүгүнкү майрам менен куттап кетким келет. Ошондой эле биздин мынакей калыстар тобуна дагы, мен биякта кээ бир калыстар тобун тааныйт экем. Өтө дасыккан, өтө тажрыйбалуу, мыкты инсандар экенине мен ишенем да. Анан бүгүнкү ушу баа берүү, бүгүнкү ушу жеңген адамдар бунун баардыгы объектив болот деп ишеничибиз бар. Ошондой эле биздин ушул Айтматов район агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын бардык командасын куттуктап кеткибиз келет ушундай сонун иш-чара менен. Жана биздин айыл чарба министринин биринчи орун басары Жаныбек Кермалиевдин өзүнүн тапшырмасынын негизинде асыл тукум мал чарба департаментинин ардак грамоталарын даярдаганбыз. Азыр ошол сиздердин ушул жерде катышкан активдүү Арашан коюн баккан, өстүргөн ушу фермерлерге тапшырып кеткибиз келет. Асыл тукум мал чарба тоюучу Тимур Олжобекович сыйланат. Ардак грамотасы менен Роман ошондой эле биздин Айтматов. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Арашан асыл тукум кой кочкорлор көргөзмөнүн катышуучулары. Биринчиден алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Албетте бул Арашан асыл тукум кой чарбасы айткан менен бул ошол койлордун арасында пародан чыгарыш бул өзүнчө чоң маселе. Ошондой эле ушундай Арашан пародасын өнүгүп, түптөп өсүшүнө кошкон жарандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул кыргыз мамлекети мал чарбачылыгынан бет алган. Албетте бул тармак чоң тармак. Ошого мал чарбасын өнүгүп өсүшүнө кошкон жарандарга, жеке ишкерлерге Айтматов райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын атынан жана жеке өзүм атыман ыраазычылык билдирип кетем. Майрамыңыздар куттуу болсун. Бул жакта агаларыбыз айтып кеткендей, чынында ушул асыл тукум Арашанга салымын кошкон мыкты инсандарга ыраазычылыгыбызды айтабыз. Арашан асыл тукумубуз өнүгүп өсө берсин. Кой бакканча ушундай асыл тукум баккан мындай пайдасы көбүрөөк болот да азыркы күндө. 10 эсе кымбат сатылат экен да булар. Ушул койлорду Баяр деген атактуу кочкордун баласына койгонбуз. Бул жерде ошодон түштү козулар. Азыр $1000 $2000 чейин сурашып атыр.